Assalamu алейкум достор, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 1 январь 2021 жыл. Бактабыз, алдыбыздагы бак 5 жаштагы алма. Бүгүн ушул алманы бутоо боюнча, алманын каталарын оңдоо боюнча сөз кылабыз. Алдыбыздагы көчөттү 2017 жыл болуш керек. Биринчи форма беришин мен бутаган элем. Менден кийин көчөттүн ээси жана андан башка көчөт бутоочулар бутаган экен. Азыр ушул алмадагы каталар боюнча көпчүлүк ушундай кетирип аткан каталары боюнча сүйлөшөбүз. Алдыбыздагы көчөттү көрүп турасыздар. 5 жаштагы көчөт өтө күчтүү өсүүгө дуушар болгон. Камчы бутактары 1,50 камчы бутагы бар. Эмне себептен мындай катуу өсүүгө алып келди? Биринчи жылы штамптан 40 сантиметр бийиктикте орто өзөгүн алып, чашка формасын бергенбиз. Мында 5 бутак калган болчу. 5 бутак 50 сантиметр крона калган мынакей. 50 сантиметрлик крона калган. Штамп менен крона туура формада берилген. Штамптан чыккан мынакей крона бул жерге чейин 60 сантиметр, 50 сантиметр коюп кесилген. Натыйжада кесилгенден кийин бул жерде 3 бутак өсүп чыккан мынакей. Биринчи, экинчи, үчүнчү. 3 бутак өсүп, балким 1-1,5 метр өскөн болуш керек. Бирок кийинки бутоочу кронадан чыккан бутактын экөөсүн же бирөөсүн койбостон 3 бутакты катар коюп койгон. Көрдүңүздөр, койгондагы көп бөлүк бутакты, камчы бутакты кесип таштаган. Мынакей кесилген жери да көрүнүп турат мына. Бул жерден катары жөн эле боюн тегиздеп туруп кыркып койгон. Натыйжада бул жерде мынакей. Бул жерден дагы 3 лидер бутак өсүп чыккан. Муну кандай кылыш керек эле? Муну ушул бойдон камчы бутакты башын чырпып, же чырпыбаса дагы бир бутагын же мына 2 бутагын алып койсо жакшы болмок. Бирок тескерисинче жөн гана катар боюн бирдей аралыкта коюп кыркып койгон. Көчөттөгү кронадан чыккан бутактардын бардыгы ошондой. Форма берүүдө жылдап кеткен катаны жылдап кайра оңдоп түзөөгө болот. Азыр бул алма системанын тамыры мына ушул алманы бага турган деңгээлде. Алманы бутоодо 20%дан ашык бутабаш керек. Анткени 20%дан аша турган болсо, анда тамыр системасы бузулат дагы, катуу өсүүгө алып келет. Эгер бул көчөттү 1 жылда формасын кайра бере турган болсок, анда бул өтө күчтүү кайра өсүүгө алып келет. Бул дагы туура эмес болуп калат. Ошондуктан 3 жыл кеткен катаны кайра 3 жыл бою түзөшкө туура келет. Азыр 20% бутагын кесе алабыз. Бизге Нурбол жардам берет. Кел, Нурбол. Осыдан аламын ба? Нурбол, мына бутакты алып ташта. Жакын ал, жакын. Нурбол, мынаны көрдүңбү, мынакей дүмүрчөк калып кетти, мына алчы. Бул жаппайт. Ошон үчүн муну мына жерден на кольцо деп коет. Болсом түбүнөн ал мына жерденчи. 20% бутагын алып салдык. 3 жыл күтпөстөн муну биз азыр ортого карай өскөндөрүн сыртка ийип байлап чыгабыз. Мына ушул сыяктуу. Жерге казык кагып, ийип салабыз. Же болсом жүк илсе дагы болот. Мына достор 4 бутагын ийип чыктык. Ийип байлап чыгып, мына казык кагып, ийип байлап койдук. Булар
июнь июль айларында чечилет. Ошол убакта бул бутак бышып катып калат. Ортого чыккан бутактарды кайрып сыртка ийип чыктык. Мынакей 4 бутагы ийип чыктык. Мына достор, ортосу сонун болуп ачылып калды. Мынакей тегерек формада сонун болуп ачылып калды. Калемден ичке бутактар, мына бутактар, булар кыркылбайт. Бул мөмөгө айлануучу бүчүрлөр. Көпчүлүк учурда муну бут аткандар алып салат. Эмне десең, бул ичине карап өсүп, кайшылашып тоскоол болот деп айтышат. Негизинен бул тоскоол болбойт, мынакей. Тоголок катуу. Мынакей. Сынбайт. Булардын бардыгы мөмө бере турган бүчүрлөр эле. Эгер муну ортосуна өскөндөрдү албай турган болсок, анда күн тийбестен бутак бышпай калат. Бышпаган бутактан мөмө тийбейт. Ошентип, жылдан жылга бул мөмө учунан гана мөмөлөй баштайт. Кескен жерлерди азыр краска менен краскалап чыгабыз. Мына достор, ушундай жол менен биз көчөттү 70%га тууралап алдык. Кийинки жылга 30%дан ашыгыраак буталат. Жок, 30%дан ашык катасы бар. Мына ошонун 20% кесилет. Калганы мына ушундай жол менен 30%га туураланат. Азыр бул жерде ийген бутактарыбыздан кийинки жылга мөмө бутактар буюрса пайда болот. Ошондой эле бул көчөткө кербовка эрте жазда жасоого болот. Көчөттүн учунан алганыбыз жок, көчөттүн учу ушул бойдон калат. Эгер көчөттүн учунан дагы түшүрө турган болсок, бул кайрадан бийик өсүүчүгө алып келет эле. Эгер бул көчөттү ушул убагында ушундай түздө өсөк, анда дагы 3-4 жыл артка сүрүлөт. Көчөттүн формасы бузулат. Мына достор. Көчөттү базардан алып келгенде, примерно ушундай көчөт болот. Андан бийик же андан ылдый болушу мүмкүн. Дыйкандар мүмкүн болушунча бийик өстүргөнгө бакканга аракет кылышат. Сиз аны сатып алып келдиңиз. Азыр ошол көчөттү кантип отургузуш керек? Дыйкандар көбүнчө отургузуп атканда көчөттү биринчи тиккенден баштап ката кетире башташат. Биз азыр классикалык бактын тигүү боюнча уланысы. Кел, Нурбол. Биз адатта көчөттү тезирээк жетилсин деген ойдо мына ушул жерден 1,20 1,30 же болбосо 1,5 метрге чейин, же болбосо 40 байлы ушул бойдон отургузуп коебуз. Ал туура эмес. Көчөттү биринчи отургузарда мүмкүн болушунча штамп кичине болуш керек. Мүмкүн болушунча бул терүүнү жеңилдетет. Албетте бул сиздин тандаган максатыңызга жараша болот. Орто штамптуу, бийик штамптуу. Бирок мүмкүн болушунча бакта мешайт этпесе, анда мүмкүн болушунча тизеден жогору, 4 эли жогору ошол жерден кесилет. Нурбол, кес бул жерден. Өлчө. Тизени койдан 4 эли эсепте. Тизеңди койдуң, 4 эли үстүнө кой колуңду. Ушул жерден келди, мынакей. Ушул жерден кесилет эми. Көчөт кесилгенден кийин кийинки жылга мына ушундай болуп өсүш ыктымал. Азыр бутак сайып койдук, мынакей. 4 кроналуу же 5 кроналуу же 2 же 1 болуп өсөт. Примерно ушундай болуп өсөт. Биз ошол көчөттү бою кичинерээк болсун деген ой менен өсүп кетти да, мына ушундай өсүп кетти. Биз муну мынал жерден кесип таштайбыз. Бир карч коюп туруп, же мындай жерден жарымдан көп бөлүгүн ушул тегиздикте кыркып салабыз. Бул туура эмес. Бул градустон мына чыккан жеринен баштап бул бөлүккө чейин сөзсүз 50-60 сантиметр болуш керек. Мынакей, ошондо сиз кырка турган болсоңуз 3төн 1 бөлүгүн же андан азыраагын кыркылат. Мына туштан 40. Нурбол, ушул жерден кыркасың. Мына достор 50 сантиметр коюп кыркып таштадык.
кырккан жерибизден мынакей мына бүчүрлөрдөн, мына ушул бүчүрлөрдөн, мына жердеги бүчүрлөрдөн бул жерден бирөө же экөө же үчөө кетет. Үчөө чыгышы мүмкүн. Бул жердин же сиздин бакканыңыздан көз каранды болушу мүмкүн. Ушул жерде же экөө формага жараша, же болбосо бирөө гана калтырылат. Үчөө бойдон жанагы бойдон кылбаш керек бул жерде. Эгер бул жерден үчөө, бул жерден үчөө, бул жерден үчөө чыга турган болсо, анда жанагындай камчы бутактар көбөйүп кетет. Мынакей кое туруп кыркып салдык. Бул жерде 4 лидерлүү чашка формасындагы, кесе сымал формадагы классикалык бак болду. Бул жерден кескенибизден кийин бул жерде экөө же бирөө мына ушундай бутак өсүп чыкты, мынакей. Бул лидер биз үчүн өмүр бою кызмат кылат. Эгер лидерди модификация кылбасаңыздар, бул 4 лидер өмүр бою калыш керек болот. Муну кырка турган болсоңуздар, мунун учунан гана кыркылат. Учунан гана. 3төн 1 бөлүгү гана кыркылат. Адам боюнан жогорураак 3-чү жылы уже 1,70, 1,80 абалда калат. Мына бул көчөт эң туура формада берилиптир. Кронасы мына ушундай калыш керек. Бул көчөт 2020-жылы тигилген көчөт. Бул көчөттү 50-60 сантиметр коюп кыркылыш керек. Эгер кыска бутай турган болсо, бул ката жылдап каталарга алып келе баштайт. Сиздер менен Багыстыруу Кыргызстан каналы болду. Саламатта туруңуздар.